Assalamualaikum jamaat. Bugün mana 19-iyun. Bakayda azamligi başlandı. Ustalar iştihadat buna. Kalasa bitirip tavşırıladı ki azamağa. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Жергиликтүү Россия жергесинен Москва дагы сонун бир кооз жерлердин биринен жалпыңыздарга жылуу салам. Кадырлуу мекендештерим, урматтуу, кол ачык, берешен, жүрөгү меримдүү кыргыз элим. Сүйүнчү, кубанычтуу кабар. Албетте мына мен азыр видеодон жаңы эле көрдүм. Кече жума күнү биздин Баткендеги баштала турган үйлөрүбүздүн пайдубалы башталды иншалла. Күндөрдүн эң ыйык султаны болгон жума күнү башталды болгондо дагы. Биз Москвада эл менен жолугушуп, эл менен момундай кайрымдуулук иштерин жана башка жумуштарыбызды жүргүзүп жүрсөк дагы, бирок мен ошол Аксайдагы ошол жердеги ишеничтүү агалар менен таанышып, мен кече күнү бул жакта Москвадан ал жака тыйынын, фундаментке тыйынын которуп, усталар менен телефон аркылуу сүйлөшүп, мына азыр видеону көрдүңүздөр, фундамент пайдубалы башталды иншалла. Ишти токтотпойлу, мен өзүм жок болсом да бирок ошол проектлерин түшүндүрүп берип, баардыгын көргөзүп берип, иш алдыга жылы берсин. Кудай буйруса, биз барганга чейин, мына барабыз 2-3 күндө. Биз барганга чейин иш алдыга жылып, анан фундаменти бүтүп калган болсо, бир аз кургап турса, анан дуалына киришет элек деген жакшы үмүт, ниет болуп турат иншалла. Аллах разы болсун. Урматтуу мекендештер, бул дагы бир Кудайдын буйругу. Аллах Тааланын амири. Кече эле бир кыял эле, ниет эле Баткенге дагы үй салсак. Мына ушул кечеги окуядан жабыр тарткан бир туугандарыбызга үйлөрү жараксыз абалда калган үйлөрүн тургузуп берсек, өз эмесине келтирип берсек деген ушундай аракеттер болгон, ниет болгон негизгиси. Мына ошол ниетибизге Аллах Таалам жеткирип, акырын менен ошол иштерибиз башталды. Бул биринчи үйүбүз. Экинчи үйүбүз жанагы границадагы агабыз бар, жакшы билесиздер. Мына ошол агабыздын гранамет, ошондой гранаталар менен тытып салган үйдү, жараксыз абалга келтирип койгон үйдү өз кабылына келтирип бере тургандагыдай болуп, кол алышып, сүйлөшүп, биз ошону аяна чыгара турган болуп, убада берип кайтканбыз. Экинчи үйүбүз мына ошол үйдү дагы өз кабылына келтиребиз. Урматтуу мекендештер, сонун кабар, сонун жаңылык. Албетте, бир иштер, жакшы иштер башталса, жакшылыкта жарышмак тургай, ушунчалык кубанат экенсиң, сүйүнөт экенсиң. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кыйынчылыктар менен бүтсө дагы ошол үйлөр, бирок ошол үйлөрдү ээлерине тапшырып аткан учурларда өзгөчө бакытка оролот экенсиң. Себеби бир үй билен үйлүү кылуу деген бул өзгөчө бир бакыт. Аллах Тааланын берген бир өзгөчө мээрими, неаматы, иншалла акыретте соовунда кылабыз иншалла. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз Ак ниет аманат коомдук фондунун буга чейинки так биздин өзүбүзгө катталган Сбербанк картасынын мөөнөтү бүтүп калганына байланыштуу биз Москвага келер замат карта тапшырдык. Кудайга шүгүрлөр болсун, картабыз да колубузга тийди. Мен картанын номерлерин описанияга коюп коем, жазып. Эгерде ошол үйлөргө, ошол жакшылык иштерге мен дагы себепкер болуп калайын, бир кирпич болсо да салым кошуп калайын деген инсандар болгон болсо, ушул видеонун описаниясын карасаңыздар, карта турат. Медербек Мусаевич деп чыгат иншалла. Эми биздин так өзүбүзгө катталган карталар бар. Буга чейинкиге деле сала берсеңиз болот, болот деп, ал деле биздин колубузда карта, бардыгы кызматта. Ошондуктан урматтуу мекендештер, жакшылыкта жарышайлы, жакшылыкта атаңдашалы. Жамандык менен эмес, жакшылык менен атаңдашалы. Жакшылыкта сап башында жүрүүгө аракет кылайлы иншалла. Урматтуу мекендештер. Жалпы Москвадагы мекендештер, жалпыңыздарга дагы бир жолу жылуу салам. Москвадагы мекендештерден Ала Тоого жылуу салам. Иншалла Ала Тоодон жылуу саламды Москвадагы мекендештерибизге алып келип,
Эми Москвадан бир туугандарыбыздын саламын 2-3 күндөн кийин Ала Тоозго көтөрүп кетебиз иншалла. İşlerimiz жеңилдеп калды. Кудай кааласа жолго чыга турганда убакыт болуп калды. Балким сунуш суроолор болгон болсо, албетте жанагы эле WhatsApp номерибиз бар. 705 33 байланышсаңыздар болот. Урматтуу бекендештер, бир нерсени баса белгилеп кетейин. Бул үйгө өзгөчө салым кошкон Багыш айыл өкмөтүнүн, биздин өзүбүздүн жердештерибиз, менин агаларым. Мына ошол Багыш айыл өкмөтүнүн өтө чоң жардамы бар. Өтө чоң жардамы бар. Иншалла, мына ошол агаларыбыздын колдоосу менен бул иш башталды. Ошол агаларыбыздын жардамы менен бул иш дагы үй дагы бүтөт иншалла. Мына ушундай достор, жакшылыктарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Ана момундай сонун кооз жерлерде көрүп койсок дагы болот. Чындыгында момундай бир өзгөчө бир момундай эмелерди көргөндө Баткенди эстеп кеттим. Баткендеги кечеги окуяны эстеп кеттим. Кап, мына ушундай эми дүйнөдө согуштар болбосун. Бирок ошентсе дагы мамлекеттин биринчилерден болуп, экономикасы эмес, курал жарагы, армиясы күчтүү, бай болуш керек экен. Мынакей көрүп атасыздарбы? Энди вертолеттор, мол өзгөчө эмелер, айлана укмуш, керемет, сонун бир өзгөчө көрүнүш. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, урматтуу бекендештерим, жакынкы күндөрдө биз Кыргызстанга жетип, ошол иштерибизди өзүбүз аяна чыгарган аракет кылабыз. Себепкер болуп калыңыздар, шериктеш болуп калыңыздар, шашып калыңыздар, тынч болуңуздар, аман жүрүңүздөр. Урматтуу Москвадагы мекендештерим, ассаламу алейкум.